Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Элге жардам чыгарылышы. Эгерде сизге жардам керек болсо, анда биздин Telegram каналга Москва барга жазыңыз. Же болбосо WhatsApp'tan жазсаңыз болот. 8925 245 89 79. Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Кайрадан эле сиздерге элге жардам көрсөтүүсү. Бүгүн дагы бир Золотая коронадан алданган биздин мекендешибиз кайрылган экен. Саламатсызбы? Золотая корона боюнча консультация алсак болобу дейт. Мошенниктерге кабылып калдым. Мындай жардам бере аласызбы дейт. Кандай болду, эмне болду десем, аудио жөнөттүм. Угуп коюңуздар. Саламатсызбы? Менин данныйым менен Золотой коронадан бирөөлөр 50 000 рубль алышыптыр. 2 январда мен жумушта кезимде мага чалышканда Золотой страна экспресстен биз сизге смс код жибердик. Ошону айтып коюңуздар. Менин аты фамилиямды айтып полныйчы. Анан ушинтип код жиберип коюңуздар дегенден мен данныйымды айтып аткандан ишенип кодду айтып салып атпаймынбы? Жумуштан шашып атып бошобой атканда. Анан ошереки менен өчүрүп койгон. Анан эле мени деп эле билбей эле жүрөбүрмүн. Баягы 19 январда Золотой коронага кирип жөн эле акча котороюн Кыргызстанга деп карасам 50 000 рубль займ алынган деп жүрөт. Ошо 2 февралга чейинби 7 000 төлөө депчи. Ошентип жүрөт. А мен Золотой коронанын чат помощько кирип жазсам, мошенничество боюнча текшеребиз деп ушинтип неметишип коюп, жок да. Андан кийин кече СМС келди. Подозрение не выявлено депчи. Силер төлөшүңөр керек деп. Анан если мен данныйым менен алынса, мага түшпөсө, мага чалган телефон номерду да бердим мен аларгачы жазып. Мен ал акчаны албасам, 1 сом акча албасам, мен кандай төлөйм? Ошого жардам неметип аткам да. Демек, туугандар, уктуңуздар, ушундай учурлар акыркы кездерде көп кездеше баштады. Булар кантип биздин данныйларды билет, кантип биздин номерлерди билет дейсиздер. Ар бир мекендешибиз паспортты, регистрацияны, телефон номерди регистрация жасатам деп чекеден бергенбиз. WhatsApp'tan жөнөткөн, башка кылган, сиздин данныйыңыз башка бирөөлөрдүн колуга түшкөндүгү толук мүмкүн да. Ошондуктан этият болуңуздар. Эгерде бирөө телефондо чалып ушундай финансовый маселе боюнча, банк, Золотая корона же башка бир финансовый маселе боюнча кодду айтып коюңуз же башка кылыңыз, код айтпаңыз ошол. Анан сиздин данныйыңызды айтса, мени тааныйт экен да деп ишенбеңиз. Сиздин данныйыңызды алар сатып алат, болбосо башка жактардан өздөрү жүктөп алышат. Өзүңүздүн данныйыңызды, мисалы, ар бириңиз ойлосоңуз, чекеден WhatsApp'tan ары бери жөнөткөнбүз. Регистрация кылганда жөнөтөбүз, Telegram'dan жөнөтөбүз, аякка бияка өтө көп да. Азыр учурда угушубуз боюнча Золотая корона паспорттун копиясы менен гана кредиттерди берет. 50 000, 30 000 деген кредитти паспорттун копиясын жөнөтөсүз, онлайн оформить этип беришет. Телефонду гана подтверждение, ошол кодуну гана подтвердить этесиз, жөнөтүшөт. Андан кийин түшө турган акча сиздин картаңызга түшпөйт, каалаган картага түшүрүп алат алар. Андыктан өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, дагы телефонго, СМСтерге так болуңуздар, туугандар, аман болуңуздар, этият болуңуздар. Башка бирөөлөргө таркатып коюңуз, балким бирөөгө жардам тийип калар. Аманчылык болсун, туугандар. Туугандар, элге жардам чыгарылышынын демөөрчүсү Сүйүн. Телефону 8926 920 5151. Ишеничтүү жигит, границага кирди чыкты кылат, жолдо жардам берет. Ишеничтүү, өзү каттайт, ортомчусу жок, документке жардам берет. Андыктан чалыңыздар. Москва бар десеңиз скидка кылып берет.